Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Цинцзян уйгур автономдуу районунун Үрүмчү шаарында болгон жумушчу сапарынын алкагында Кытай Евразия Экспо жибек жолундагы жаңы мүмкүнчүлүктөр жана Евразия үчүн жаңы жашоонун күчү 8-чи эл аралык көргөзмөсүнө Экспого келген мамлекеттердин делегация башчылары менен биргеликте катышты. Алгач Экспого катышуу үчүн келген мамлекеттердин делегация башчыларын Кытай эл республикасынын Цинцзян уйгур автономдуу районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз тосуп алды. Өз ара саламдашуудан кийин мамлекеттердин делегация башчылары атайын даярдалган Кытай Евразия Экспо павильондорун расмий ачышты. Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Ма Синжуй, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана башка делегация башчылары, ошондой эле эл аралык ири уюмдарынын жетекчилеринин сүрөткө түшүү аземи болуп, биргеликте эл аралык көргөзмөгө коюлган дүйнөнүн алдыңкы компанияларынын продукциялары менен таанышышты. Жалпы 100 000 чарчы аянтты ээлеген көргөзмө инвестициялык кызматташтык үчүн көргөзмө аянты, эл аралык көргөзмө аянты жана адистештирилген тармактар боюнча көргөзмө аянты делип 3 багытка бөлүнгөн. Ага дүйнө мамлекеттеринин энергетика, атайын жабдууларды чыгаруу, жеңил өнөр жай, санариптик технология, айыл чарба, тамак аш азыктары, маданият жана туризм тармактары сыяктуу 10 000ден ашуун компания катышууда. Ошондой эле көргөзмөнүн алкагында 60тан ашык форум жана атайын иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ошондой эле эл аралык көргөзмөгө Кыргызстандын улуттук күркөсү орнотулган. Ага 70тен ашык ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрү катышып, 110дон ашуун продукциянын түрлөрү коюлган. Негизинен тамак аш азыктары, экологиялык жактан таза кургатылган жер жемиштер коюлган. Кыргызстандын бул көргөзмөгө катышуусунун негизги максаты кыргыз товарларын Кытай базарына чыгаруу. Белгилей кетсек, Азия менен Европанын ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган Кытай Евразия Экспо 8-чи эл аралык көргөзмөсү Кытай эл республикасынын Цинцзян уйгур автономдуу районунун Үрүмчү шаарында 2024 жылдын 26-30 июнь күндөрү уланат. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кубанычбек Бөкөнтаевди улуттук банктын төрагасы кызматынан өз каалоосу менен мөөнөтүнүн мурда бошотуу маселесин карашты. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, аталган маселе боюнча президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов маалымат берди. Жогорку кеңеш Кубанычбек Бөкөнтаевди улуттук банктын төрагасы кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Ысык көл облусунун Балыкчы шаардык прокуратурасы тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу багытында иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Алсак, Балыкчы шаарынын айлампасы тарапта жайгашкан 2,75 гектар жер тилкеси боюнча жеке тараптын укук аныктоочу документтерин жараксыз деп табуу боюнча сот органдарына келтирилген доо арыз толугу менен канааттандырылган. Анын жыйынтыгында шаардык мэрияга прокуратура тарабынан талап келтирилип, прокурордук актыны кароонун жыйынтыгы менен орточо базар баасы 24 миллион 750 миң сомду түзгөн 2,5 гектардан ашык жер тилкеси мамлекетке кайтарылып алынды. Бишкек шаарында кибер коопсуздук күнү форуму өттү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чараны улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кибер коопсуздук боюнча координациялык борбору Касперский лабораториясы ачык акционердик коому менен биргеликте уюштурду. Ага мамлекеттик органдардын, жогорку окуу жайлардын, телекоммуникация тармагынын, байланыш операторлорунун жана банк секторлорунун өкүлдөрү катышты. Аталган иш-чараны УКМКнын төрагасынын орун басары, кибер коопсуздук боюнча координациялык борбордун директору Абдыкадыр Разаев ачты. Мындан тышкары форумда президенттин администрациясынын санариптик өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Ибраимов, санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева жана Касперский лабораториясы ачык акционердик коомунун КМШ өлкөлөрү боюнча башкаруучу директору Кулашева сөз сүйлөдү. Санариптик өнүктүрүү министри Кутнаева министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Сыдыгалиев жана санариптик туруктуулук ассоциациясынын директору Төрөбеков кибер туруктуулук санариптик өнүгүүнүн негизи аталышындагы темада доклад жасады. Пленардык сессияны талкуулоонун жүрүшүндө форумдун катышуучуларына кибер коопсуздуктун маданиятын жогорулатуу, кибер коопсуздукту камсыздоонун ыкмалары жана технологиялары, жеке маалыматтарды коргоо, ошондой эле санариптик туруктуулуктун маанилүүлүгү боюнча бир катар суроолор берилди. Ошондой эле иш-чаранын алкагында KG интернет сегментинде 2024 жылдагы кибер коопсуздук маселелери боюнча заманбап тенденциялар, тобокелдиктер жана кибер
кибер коркунучтар боюнча темалар каралып, кибер коопсуздук боюнча координациялык борбор тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзам долбоору боюнча түшүндүрмөлөр айтылды. Тактап айтканда, форумдун катышуучуларына атайын мыйзам долбоорун колдонуунун жана чечмелөөнүн тартиби кеңири түшүндүрүлүп, катышуучуларды кызыктырган суроолорго жооптор берилди. Бишкекте жол белгилерин жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жамааты Чыңгыз Айтматов проспектисин бойлой Ажыбек Баатыр көчөсүнөн түштүк магистралга чейинки бөлүгүндө, Абдымомунов жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктү жаңылоо иштерин баштады. Андан ары Турдакын Усубалиев атындагы аянттагы жол белгилерин жаңылоону баштоо пландалууда. Байеленов көчөсүн бойлой Жаш гвардия бульварынын Абдрахманов көчөсүнө чейин катуу үзүлгөн чекиттүү сызыктарды жана жөө адамдар өтүүчү өтмөктү тартуу иштери аяктады. Ушундай эле жумуштар Эркиндик бульвары Абдымомунов көчөсүнөн Фрунзе көчөсүнө чейин, Москва көчөсү менен Манас проспектисинен Бейшеналиева көчөсүнө чейин бүткөрүлдү. Капиталдык оңдоодон кийин Ахунбаев көчөсүндө Малтыбаев көчөсүнөн Токтоналиев көчөсүнө чейинки жол сызыктары жаңыртылды. Бишкекте Аларча дарыясынын нугун механикалык тазалоо иштери жүрүп жатат. Муниципалитеттен билдиришкендей, тазалоо иштерине Бишкек Жашыл курулуш жана Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканаларынын кызматкерлери жана атайын техникалары тартылып, суунун нугу Ахунбаев көчөсүндөгү көпүрөдөн түштүктү карай тазаланууда. Бул багыттагы иштерди жүргүзүү каналдагы таштандылардан арылууга жардам берет. Бул багыттагы иштер улантылат. Жалал-Абад тамчы аба каттамы 1-июлдан тарта жанданат. Манас эл аралык аэропортунун маалыматына караганда, учактар Ысык көлдүн жээгине жумасына 4 ирет жөнөйт. Эске салсак, Жалал-Абад тамчы багытындагы каттам учурда уюштурулуп, бирок чакан учактардын тартыштыгынан улам 2021-жылы токтоп калган. Кыргызстанда дыйкандар өз убагында күйүүчү май менен камсыздалат. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, баардык мунай базаларында жана май куюучу станцияларында күйүүчү майлоочу материалдын жетиштүү запасы бар. Андан тышкары материалдык резервтер фонду тарабынан 1 литри 65 сомдон дизелдик отун берилип жатат. Эгин биринчилерден болуп Араван, Баткен, Базар Коргон жана Сузак райондорунда жыйналууда. Биз азыр аскердик аба базанын аэродромунда турабыз. Биздин аркабызга Mi-8 MTV тик учагы конууда. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн атайын аскерлери окуу планга ылайык абага көтөрүлүп, аяктан 600-800 метрликтен парашют менен секирүү жасашат. 26 июнда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 2024 окуу жылына карата даярдоо планына ылайык кезектеги абадан секирүү машыгуусу өткөрүлдү. Ага 100дөн ашык атайын даярдыктан өткөн аскер кызматкерлери тартылган. Бүгүн 26 июль биздин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын багыттагы өз курамы менен бүгүн парашют менен секирүүсү пландаштырылган жана ошол нерсе аткарылып жатат. Бул парашют менен секирген ыкмаларыга чейин атайын дайындыктарды өтүшөт. Булар жер даярдыгы жана аба даярдыгын өтүшөт. Ошонун негизинде бүгүнкү ушул бүтүрүүчү этапта жалаң профессионалдар секирип атышат. Жана ошондой эле бир 4 жаңы секирип аткан спецназда балдарыбыз бар. Жерге түшөсүңөр, приземление. Жерге 100-150 метр калды. Тизем бир таманын бир. 100дөн ашык аскерлердин арасында парашюттан алгачкы ирет секиргени жаткандар бар. Алар буга чейин аны билүү деңгээли боюнча теориялык жана практикалык зачет тапшырышкан. Тагыраагы парашюттун жалпы түзүлүшүн жана коопсуздук чараларын билүү боюнча сыноолордон өтүшкөн. Аскер кызматкер болгондон кийин бардык нерсеге даяр болушубуз керек да. Парашюттан секиргенге бардык жерден бүт жеринен караганда баарына биз даяр турушубуз керек. Ошон үчүн өзүмдү да текшерип, ушундан секире аламбы, секире албаймбы деп ошол. Абадан секирүүнү ар бир аскер кызматкери өтө чоң жоопкерчилик менен кабыл алат. Татаал машыгууда аба ырайынын да таасири тийип калышы мүмкүн. Бардык жагдайга даяр болгон кызматкерлер секиргенден кийин өзүнүн парашютун чогултуп, андан ары жолун улайт. Мисалга, жаңы эле жерге түшүп, бардыгын тартуу менен аткарган 73-809 аскер бөлүгүнүн кызматкери Уламбек бардык тапшырманы дыкаттык менен аткарганын жана андагы сезимдери менен бөлүштү. Биздин жалпы эле аскер бөлүккө биринчи секирүү болду. Азыр
мындай эмоцияны мындай сөз менен айтып жеткириш кыйын да. Сонун жакшы. Буга чейин 10-128 Атайын багыттагы Пантера аскер бөлүгүндө 10 күн машыгууларды өткөнбүз. Теория жаатында. Ошол теорияны өткөндөн кийин бүгүн практика жүзүндө машыгуу талаасында секирип көрдүк. Кудай буйрса жакшы. Тажрыйбаларыбызды өнүктүрөбүз. Кошумчаласак, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн атайын даярдыктан өткөн аскер кызматкерлери тарабынан ар кандай бийиктиктен секирүү машыгуулары байма-бай өткөрүлүп турат. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Оштогу Бабыр атындагы Академиялык өзбек музыкалуу драма театры Борбор Азиядагы алгачкы маданий жайлардын бири. Театрга Москва шаарындагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайында окуп жаткан студенттер келишти. Учурда театрдын чыгармачыл тобунда 100дөн ашык адам эмгектенет. Алар кыргыз-өзбек достук мамилесин чыңдоого багытталган бир катар спектакльдерди коюп келишет. Тамара Ханум, народная артистка Советского Союза и герой соцтруда, она меня очень в детстве любила. И у меня есть от нее оберег, от Тамары Ханум. Это великий человек. И я сейчас вижу у вас вот эту человеческую теплоту. Сердце. Спасибо. Спасибо. Борбор Азиядагы маданий жайлардын бири болуп эсептелинген Бабыр атындагы өзбек драмалык театры 1918-жылы ачылган. Ага 2004-жылы президенттин жарлыгы менен академиялык деген статус берилген. Учурда театрда 160 адам эмгектенсе, анын 70 чыгармачыл курам. Арасында 2 эл артисти, 11 эмгек сиңирген артист бар. Студенттер театрдын жамааты менен кеңири баарлашып, Москва шаарындагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайында алган билимдери менен бөлүштү. 3 жылдык өзүбүздүн эмени көрсөтөлү деп келдик. 3 жылда эмнени үйрөндүк, ошону элдерге жайылталы деп. 1 жылдан кийин буйрса биз өзүбүз бүтүп келебиз. Анан ошого чейин биз өзүбүздү көрсөтөлү, башка жерлерге, элдерге таанылалы деп ошо концерт менен келгенбиз. Бул концерт жөн эле концерт эмес, мындай көрүп жүргөнгөндөйчү. Биздин 3 жылда эмнени окудук. Мисалы анын ичинде толтура элге тажрыйбасы чоң көп нерселер бар да. 25-26 июнь күндөрү алар өздөрүнүн спектаклин жана чоң концерттик программасын тартуулайт. Булар билебиз, биздин келечегибиз Шепкин окуу жайы менен Кыргызстандын тыгыз байланыштары бар. Алар бизге биздин өзүбүздүн балдарыбызды ошо театр искусствосу боюнча окутуп беришет. Биз кубанычтамыз аябай, себеби биздин тарыхый театрыбызда биздин Кыргызстаныбыздын искусствосунун, театрынын келечектери өзүнүн практикаларын өтүшөт. Жолугушуу жуулуу маанайда уланды. Келечекте тараптар биргеликте иштешүү, тажрыйба алмашуу жаатында сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүштү. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.